5 kişinin janazasına barıp gelatıp klastaş balдар 5 balam alar kete verdi. Bir tuğandar rulda жүрgөн har bir mekendeşibиz uşunu jakşı bilip alışыбыз керек. Bizge özübüzdün janыбыз amanat, maşinenin içinde ketip atkan kişilerden janı amanat. Göçödө bir günde göçölöp жүрсөң астыңда 1000 деген адамга жолугасың. Ошонун бардыгынын жаны аманат экенин унутпайлы. Мына акыркы эле жумада көрдүңүздөр, мына алайда болгон окуяларды көрүп атабыз. 5 кишинин жаназасына барып келатып, классташ балдар 5 бала мончоктой ушундай жап жаш балдар, 30 жаштан жаңашкан балдар алар кете берди. Şu телефондордо балекет болду. Телефондорду астына коюп ушинтип сериалдарды көргөндөр, кинолорду көргөндөр, ошого алаксып кетип аткан адамдардычы күндө ондогон адамдарды жолуктуруп атабыз. Бир туугандар, бул нерсе менен аягы эмне болуп бүтүп атат? Көрдүңүздөр, ошого алаксып, анан каршы тилкеге чыгып алып, адамдар жап жаш балдар рулдагы эми ошо балдарды да аяйсың да. Бул дүйнөдө тагдыр эмне болуп атат? Эми ошончо адамдын өлүмүнө себеп болуп аткан Алла Тааланын астында даражасы кандай болуп атат? Бул дүйнөдө барып туруп, ошо түрмөлөргө кезилип, ата-энесин какшатып атат, бир туугандарын какшатып атат. Бир туугандар ойлонолучу, жөн эле статистикада баланча болуп тур, ал болуп тур, бу жерде авария болуп тур деп угуп койбостон, ар бирөөбүз Кудайым, мен дагы рулда жүрүп атам деп ошо рулга отурганыбызда дуа окуп, машинелерибиздин ремонтторуна көңүл буруп, алардын тормозуна, башкасына көңүл буруп, анан ишеничтүү кылып туруп айдайлычы. Жакында мына соц тармактардан көрүп атам, мына Ош Бишкек такси кылган бир жигитти бир гаи кармап алып атат. Анан гаи минтип барып туруп, жигит карачы, дөңгөлөктөрүң лысый болуп калыптыр, бобу айдаганга жарабай калыптыр десе, өзүнүн жашоосун милдет кылып атат, баягы жаш эле жигит. Мен эмне кылайын? 30 000 сом карызым бар деп атат. Бир туугандар, кимдин эле карызы жок экен. Бардык адамдын эмне түйшүгү бар өзүнө жараша. Ошо болбогон жашообузду бирөөгө милдет кылбай жашайлы да бир туугандар. Эмне 30 000 сом артыкпы же адамдын жаны артыкпы? Эртең ошо менен таймаланып кирип кетсең эмне болосуң? Мына азыр мына биздин белдерде карлар жаап койду, муздар болуп атат кээ бир жерлерде. Жол эрежелерин бузуп, ылдамдыктарды аябай катуу алып баратып, эгер бир кишинин өлүмүнө себеп болуп калганын, ал кишини кокустук эмес, ал бар түрүлө бычак менен сайып өлтүрүп салгандай эле өкүм болот бир туугандар. Бир чет мамлекеттен келген бир жаран уна айдагандарды, машина менен жүргөндөрдү көрүп туруп ушинткен экен. Бул Кыргызстанга душмандын кереги жок экен дептир. Буларга бир жакшы айдаган машина алып берип койсоң эле бири-бирин сүзүп өлтүрө берет экен деп. Согуштагыдан жаман өлүп атат бир туугандар. Бардыгыбыз ойлонолу.